Мьянмада аптаптуу айлар аяктап, мусон мезгили башталууда. Тоодогу ашуулар жана калың токойлор аркылуу Мьянманын эркиндик үчүн күрөшүндө өзгөрүү байкалып жатат. Азап кайгы күн сайын уланууда. Бул токойдогу ооруканада хунта күчтөрү менен болгон акыркы салгылашуудан кийин бир жоокер операцияга муктаж. Ал эми токойдун тереңинде башка бир козголоңчунун аялы биринчи баласын жарак дүйнөгө алып келген жатат. Алардын баары шаардагы жашоосун таштап, мында токойдо өлкөсүнүн эркиндиги үчүн күрөшүп жатышат. Төңкөрүштөн бери 5 жыл өттү. Ошол аралыкта доктор Сон ар бир бейтапты дарылоо менен революциялык ишке кызмат кылып келди. Алардын душманы Мьянма армиясы кайра күчтөнүүдө. Аларды Орусия менен Кытай улам камсыздап жатат. Жарадарлардын бул операциялык бөлүмгө тынымсыз келип жатышынын себеби да ушунда. Ушунча азап кайгы, кан төгүү болуп жатат. Бул күрөш ошого арзыйбы? Ооба. Эмнеге? Сиздер эмне үчүн күрөшүп жатасыздар? Биз диктатураны кулатып, демократия орнотуу үчүн күрөшүп жатабыз. Андыктан бул кан төгүү, кыйынчылык жана күрөш ошого арзыйт. Анткени муну биз өзүбүз үчүн гана эмес, бул өлкөдө жашай турган жаңы муун үчүн жасап жатабыз. Жаштар азыр ушуга туш болууда. Асмандан апат жаап жатат. Хунтанын согуштуу учактары балдардын үстүнө чабуул коюуда. Бириккен Улуттар уюму муну адам укуктарынын олуттуу бузулушу деп атады. Мьянма армиясы жалаң жашынып жаткан жоокерлерди бутак алганын айтат. Ал тапта мектеп окуучулары тайыз баш калкалоочу жайларда учактардын өтүп кетишин тилеп жатышат. Бала эми эч качан мектепке кайтып барбайт. Ушунча сандагы бала былтыр өлтүрүлгөн. Бир нече күндөн соң биз тоодогу ашууларды ашып, калың токойлорду аралап, фронтко бет алдык. Бул жаш козголоңчулар кайрадан фронтко, Хпапонго баратышат. Анда хунтанын базасы бар. Булар аны 2 жылдан бери алууга аракет кылууда. Арада алар чоң жоготууларга учурады. Көптөгөн жарадар жана каза болгондор бар. Чынында алар кайрадан күчтөнгөн душманга каршы турушууда. Узак убакыт бою чабуул жасап келген Мьянманын козголоңчулары жана этникалык топтору эми барган сайын коргонууга өтүүдө. Алар 2,5 жыл мурун хунтадан алган аймактардын көбүн кармап турушат. Бирок Мьянма армиясы да олуттуу ийгиликтерге жетип жатат. Ошентсе да бул козголоңчулар күрөштөн чегингиси келбейт. Теги менен мында мурда болбогон чарчоо, алсыроо байкалууда. Алардын айтымында бул өз жашоосу үчүн гана эмес, кийинки муундар үчүн күрөш. Бир нече саатка созулган толгоодон кийин доктор Соңдун көзөмөл астында Май Кют Мон акыры көз жарды. Ден соолугу чың кыз төрөлдү. Ал согуш учурунда Токойдогу клиникада революционерлердин колунда жарык дүйнөгө келди. Бул ымыркай чоңоюп, Мьянманын эркиндикке болгон умтулуусу ишке ашкан учурду көрөт болду экен. Kecil. Tu awak mesti ulah. Soal mesti ulah.